Ош шаарындагы Red Petroleum май куюучу жайында чыккан өрттүн болжолдуу себептери белгилүү болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгынын башчысы Нурлан Баймуратов өрт биринчи май ташыган унаадан чыккандыгын билдирди. 10 тонналык бензовоз станцияга май куюп жатканда өрт чыгып, унаа жарылып кеткен. Бактыга жараша май сактаган цистерналарга өрт жеткен жок. Станциянын өзүндө жарылуу болгон эмес деп билдирди Баймуратов. Жабыркагандар боюнча азырынча так маалымат жок, бирок тез жардам унаасы өрт кырсыгы болгон жерге барган, эч ким кайрылбагандыгын жүзүч кызматы билдирди. Аталган май куюучу жай Ак Тилек Кичи районундагы Мамыров көчөсүндө жайгашкан. Өрт өчүрүүгө жалпы 6 бөлүм тартылгандыгы айтылды. Россиянын Красноярск крайында, Иркутск облусунда жана Якутияда токой өрттөнүп жатат. Соңку маалыматтарга караганда өрттүн аянты 3 миллион гектардан ашты. Красноярск чөлкөмүндө 1 миллиондон ашуун гектар жердеги токой күйүп жатат. 24 саатта өрттөрдүн саны 99дан 90го чейин азайганы менен аянты кеңейди. Иркутскиде кечээ эртең менен 670 миң гектар токой өрттөнүп жаткандыгы маалымдалган. Анын 600 миң гектарын өчүрбөө чечими кабыл алынган. Өрт Якутия менен Бурятиянын дагы токойлорун каптады. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин иши боюнча соттук териштирүү 7 августка жылдырылды. Ишти Бишкектин 1 май райондук соту кечээ карап баштаган. Отурумду жылдырууга күбөлөрдүн толук келбей калгандыгы себеп болду. Аталган соттон билдиришкендей, териштирүүдө айыптоонун корутундусу окулду. Зилалиев күнөөнү мойнуна алган жок. Ошондой эле соттук отурумдун тартиби бекитилди. Дүйшөнбек Зилалиевге 2010-2017 жылдары мамлекеттик органда жетекчилик кызматты ээлеп турган учурда өзү иштеп жаткан каражаттан ашык суммага мүлк сатып алган үчүн мыйзамсыз баюу беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Ал өткөн жылдын 8 декабрында камакка алынып, УКМКнын тергөө абагында кармалып турат. Мекке шаарындагы кыргызстандык ажылар үчүн атайын акысыз автобустар ишке кирди. Бул туурасында муфтият билдирди. Учурда Мекке шаарынын Даувар Кудей районунда кыргызстандык ажылар 8 жатаканага акысыз жайгашып, ажылыкка чейинки ибадаттарды аткарышууда. Бүгүнкү күндө 6010 зыяратчы Мекке шаарында өздөрүнүн ажылыкка тиешелүү амалдарын аткарууда. Эскерте кетсек, быйыл Сауд Аравиясы Кыргызстанга 6010 квота бөлүп берген. Казакстан индустрия жана инфраструктуралык өнүгүү министрлиги курал-жарак сакталган кампада жарылуу болгон Арыс шаарындагы 5776 үйдө негизги калыбына келтирүү жумуштары бүткөндүгүн билдирди. Министрликтин маалыматына караганда, калыбына келтирилген үйлөрдүн 2529-унда жеңил желпи ремонт иштери уланууда. Жумушчулар көп кабаттуу 4 үйдү пайдаланууга берди. Дагы 17 көп кабаттуу үйдө капиталдык ремонт аяктады. Шаардык калыбына келтирүү жумуштарына канча акча кеткендиги айтылган жок. 24-июнда Түркстан облусунун Арыс шаарындагы жарылуудан үйлөрдүн 85% зыянга учурап, 20дан ашуун турак жай өрттөнүп кеткен. Өкмөт каланы бюджеттик каражат демөөрчүлөрдүн жардамы менен элдин чогулган акчага калыбына келтирүүгө убада кылган.